Агар баткан арутаңыздар менен ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен эрте таңдан үйдө отуруп эле үй шартында Instagram аркылуу пайда табып, жана анын сырларын башкалар менен да бөлүшүп келе жаткан Эленор айым менен таанышабыз. Азыр биз Эленор айымдын үйү тарапка келип калган учурубуз. Ичкери кирип, азыр инфо бизнестин сырларын сиздерге ачып берүүгө аракет кылабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык, келиңиздер. Кутман таңыңыздар менен. Кутман таңыңыздар менен. Күтүп жаттыңыз беле бизди? Абдан күтүп жаттым эле, көргөнүмө кубанычтамын. Биз да сизди көргөнүбүздөн кубанычтабыз. Азыр бул жактагы биздин телекөрүүчүлөргө сиздин үйдө отуруп баштаган бизнесиңиздин сырларын ачып беребиз. Буюрса, Албетте. Агач таанышалы. Менин атым Эленора Маматова, мен маркетолог, SMM экспертмин. Ишкер айымдарга Instagramга өтүү аркылуу кошумча киреше табууга үйрөтөм. Эми азыр сиз айткан сөздү жарымын биздин телекөрүүчүлөр түшүнсө, жарымын түшүнмөдү да. Башынан келсек, инфо бизнес деген өзү кандай бизнес? Инфобизнес бул азыркы заманбап бизнестердин бир түрү. Сиз билимиңиз менен бөлүшүп, адамдардын проблемасын билимиңиз менен бөлүшүп туруп чечип берсеңиз, это инфобизнес болот. Кандай болушу мүмкүн? Бул консультация болушу мүмкүн, бул курс болушу мүмкүн, бул кандайдыр бир марафондор. Иши кылып сиз билимиңиз плюс тажрыйбаңыз бар, ошонун менен адамдар менен бөлүшкөндө ал адамдардын проблемасы чечилет. Ушуну инфобизнес деп коет. Үй шартында телефондун жардамы менен, мындайча айтканда, бир нече технологиянын жардамында өзүңүздүн бизнесиңизди жүргүзүп келесиз. Ооба, албетте мен жумушума только телефон керек. Болчу башында мен телефон менен эле баштагам. Болгондо да iPhone эмес, жөнөкөй эле Redmi болчу. Ошон менен баштагам жумушту. Кийинчерээк, конечно, компьютер алдым. Себеби дегенде курстарды баштаганда уже презентация, документтер жасаганга компьютер керек болчу. Андан кийин азыр уже, конечно, iPhone алдым. Бирок ал башында кирешем азыраак болгондо болгон каражатым менен эле баштагам да. Ушунусу менен инфобизнес айымдарга өтө ыңгайлуу. Кээбиркилер ойлойт да, инфобизнес жасаш үчүн мага iPhone керек, анан дагы бир укмуштуу да бир нерсе керек. Жок. Ага болгон үйүңүздө колдонуп жаткан эле колуңуздагы телефон менен баштай берсеңиз болот. Болгону ушу инфобизнести кандай жасаш керек, ошону эле билим алып алыш керек дагы, иштеп баштаса болот. Негизи инфо бизнес. Эми бизнес деп айтып тургандай эле акчасы да болуш керек да. Кантип, анан кандай жолдор менен акча табууга болот эми бул багытта? Инфобизнес өзү ар түрдүү нишалары бар. Эгерде сиз өзүңүз бизнестин ээси болсоңуз, адамдарга бизнести кантип ачуу керек деген тажрыйбаңызды бөлүшкөнчө акча тапсаңыз болот. Менде ошо баягы бир клиентим 600 000 ушинтип тапты да. Кирешеге чыкты. Эгерде сиз косметолог болсоңуз, анда ошол адистерди үйрөтүп инфобизнес менен заниматься этсеңиз болот. Эгерде сиз тигүүчү болсоңуз, тигүүчүлүк курсту сатып инфобизнес менен занимация этип. Аябай көп активдүү популярдуу нишалар бул ден соолук, бул спорт, бул тамак аш, аябай сулуулук темасы, анан курулуш, анан инфобизнестин өзү. То есть инфобизнести кантип жасаш керек деген инфобизнестин өзү дагы кирешели. Инфобизнесте сиз болгону 20% эле расходуңуз бар, 80% доход өзүңүздө калат. Себеби дегенде бул жерде высокий рентабельность. Сиз билимиңизге эле инвестиция кыласыз, реклама жасаганга эле каражатыңыз кетет. Эгерде масштабироваться этип команда таба турган болсоңуз, конечно, командаңыздын зарплатасы. А так башка традиционный салтуу бизнеске салыштырганда именно инфобизнесте рентабельность өчүрөт. Андемек ушул багыттар менен иштеп, үйдө отуруп эле акча тапса болот. Үйгө жейке болсоңуз, салаттарды укмуш жасасаңыз, салаттардын жасоо рецептин мастер-класс кылып сатсаңыз болот, же болбосо ошондой кызматыңызды реклама кылып, башка той томолоктор жасаган үйлөргө барып, салат жасоо кызматыңызды көрсөтүп, кошумча киреше тапса болот. Демек эң негизгиси өзүнө болгон ишеним, аракет, анан кызыкчылык. Кызыкчылык, да.
Биздин телекөрүүчүлөргө дагы да түшүнүктүүрөөк болуш үчүн азыр бул жакта Элеонора айым түшүндүрүп берет, историяны көрсөтүп берет, мындайча айтканда, кандай эгерде сиз инфобизнеске кызыга турган болсоңуз, сөзсүз түрдө Instagram баракчаңыз болуш керек. Мен жогоруда айтып кеткендей, сториске ар күнү чыгыш керек. Сториске кантип чыгыш керек, бүгүн көрсөтөйүн. Баракчаңызды ачасыз, плюс белгисин басасыз, и бул жерде история деген чыгат. Анан бул жерде камера дегенди басасыз. И бул жактагы кнопканы басып өзүңүзгө алып барасыз дагы. И видеону жасаш үчүн свободные руки функциясын алабыз. Бул жерде ар түрдүү маскалар бар. Мен постоянно бетимин, жүзүмүн ашыкча көрсөтпөй турган нерселерди бекитиш үчүн мындай жылмакай жасаган масканы кандай десем колдоном дагы. И мол кругту басып туруп, урматтуу айымдар, саламатсыздарбы? Мен сиздерге бүгүн ийгиликтүү күн каалаймын деп туруп, биринчи стористериңерди, подписчиктерди менен саламдашуу менен баштайсыңар дагы, и ваши истории дегенди басып коесуңар. Эмне үчүн сториске ар күнү чыккан маанилүү, именно саламдашып чыгыш керек. Себеби дегенде сиздин подписчиктериңиз сизди дос катары, тааныш катары көрүш керек. Онлайн менен традиционный бизнестин айырмасы, онлайнда сизге ишеним, доверие болмой сайын сатуулар болбойт. Себебинен алар өмүрү сизди көрө элек. Ошондуктан сиз ар күнү стабилдүү чыгышыңыз керек. Бул эмнени берет? Бул, во-первых, сиз өзүңүздү тааныштырасыз, ар күнү көрүшкөндөй эффектини берет. И үчүнчүдөн бул аферист эмес, кетип калбайт, менин акчамды алып кетип калбайт, бул ар күнү чыгат, бул реально жумушу деген эффектин калтырыш керек да. Ошондуктан сиз чыгып турушуңуз керек. Онлайнда иштеген дагы бир нерсеси мага жагат. Биз баарыбыз аял зат эмеспи? Ишими жасаганча, үйдүн жумушун жасаганча, тамак жасаганча дагы мен уже сатууларды жасап, пайдалуу нерселерди бөлүшө берем да. Демек бул жерде мен тамагым жасай берем, бул жерде стористи жандырып коюп сүйлөй берем. Бул жер өтө именно кыргыздын айымдары үчүн өтө ыңгайлуу инструмент. Албетте сон. Жүрүңүздөр, анда мен көрсөтүп берейин, кандай негизи ар күнү кандай жумуш жасаймын. Анда биргеликте күбө бололу. Демек, бул үчүн сизге жардамга моундай болгон штатив жардамга келет, Ооба, бул штатив, негизи штативиңиз жок болсо, любой эле китеп-мектептерди коюп алып деле штатив кылса болот, бирок ыңгайлуу да негизи. Телефонду мындай алып туруп, закреп кылам. И как раз ар күнү тамак жасайбыз, завтракпы, обедпи, ушу тамак үстүндө эле стористерди чыгарып эле иштей берем. Бул өтө ыңгайлуу, убакытты үнөмдөйсүң да. Ошентип жасайм дагы, и монтип туруп поделиться кылып коюм. Всё. Демек, ишиңиз да бүтө берет, да, жумушуңуз да бүтө берет. Бул уже өзүнүн жумушун жасай берет, элдерге любой моментте кирип сөйдөгөндө сторис 24 саат сакталат. Мен уже тартып койдумбу, бул буквально 5 секундум кетти, мен болду. Алмамы кыркып туруп, анан калган жумушумду жасай берем. Үй жумуштарын бүтүрүп алсаңыз болот. Эми баарына кызык болгон жер болуш керек. 2,5 жыл иштедим дедиңиз, Бул багатта 2,5 жылдан бери иш алып барып келем дедиз. Канча табасыз? Негизи канча табууга мүмкүн иштеп? Башында мен эң биринчи баштаганда билимдерим азыраак болчу, 10.000, анан эң сонун сатуу 50.000 болчу. Бирок мен сөзсүз тапкан акчамын 30-40% кайрадан өзүмдүн билимиме инвестиция кылат элем. Бүгүн ошондо менки 2020 жылы 10.000 сомдон кирешем 100.000ге чыккан. Бүгүнкү күндө мен 4 эсе көп табамын.
такыр иштебедим, мен уже чарчадым, я хочу отдыхать дегенде 100-150 миң сатам. Айына. Сонун эле көрсөткүч. Демек үйдө отуруп, жөп жөнөкөй оңдой телефондун жардамында эле ушунча киришет атабыз. Бул деген сонун көрсөткүч. Бизге берилген убакыт болсо ушул жерде өз соңуна келип жетти. Сизге чоң рахмат. Өзүңүздүн бар билимиңиз менен биз менен бөлүшүп, сырларды ачып бергениңиз үчүн кичине болсо. Келип бергениңиздер үчүн да чоң рахмат. Урматтуу айымдар, мен сиздерге айтып кетет элем. Эгерде сиз үйдө отурган кожойкей болсоңуз, акча тапкыңыз келсе, анда SMM адистигин өздөштүрүп, биринчи кирешелерди ушул адистиги аркылуу таап баштаңыз. Андан кийин, конечно, өзүнүн жолдору, өсүү карьерасы бар, өссөңүздөр болот. Бирок эң биринчи тепкич SMM адистен баштаңыздар. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мен болсо ушул жерде кезекти кесиптештериме берем да, сиздер менен аруу таңда амандашканча деп каламын.